İnsanды Алла Таалам ибадат үчүн жаратты тугандар. Бизге күн сайын өмүрдүн берилгени, бул ааламдагы бардык мүмкүнчүлүктөр, зарылчылыктар, рахаттар, мөмө жемиш неаматтардын баарын берилүүсү ибадат үчүн. Ибадат үчүн биз жаралганбыз. Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Алла айтып атат, инсан менен жиндерди мен өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жаратканмын дейт. Бизге өмүр, ден соолук, акыл, ырыскы, жашоо берилген бардыгы ибадат үчүн. Эгерде ибадат кылбаса, анда биз максатыбызда эмес болуп калабыз. Зарылчылык менен рахат бул биздин максатыбыз эмес. Жедиңиз, кийиндиңиз, кичине күлүп ойнодуңуз, жүгүрдүңүз, эс алдыңыз. Бул максат эмес бул. Бунун бардыгы өтө турган эле нерсе бул. Себеп эртең эле кайра курсаң ачат, дагы жешиң керек. Эртең эле кайра уйку сурайсың, чарчайсың, эс алышың керек, укташың керек. Бул инсандын максаты эмес, инсандын максаты ибадат. Куранда Алла Таала муну айтып койгон. Алла Таалага ибадат кылайлы. Ибадат эки нерседен турат. Буйруктарды аткарышыбыз керек, арамдан сактанышыбыз керек. Экөө тең ибадат.